Күтүлбөгөн кош бойлуулукка туш болгон курбуңа кантип жардам берсең болот? Джош Макдауэлл жана Эд Стюарт. Ыраазычылыктар. Биз ыраазычылыгыбызды Intimate Life Ministries'тин директору Дэвид Фергюсонго билдиребиз. Ал ушул сериянын жазылышына чоң салым кошкон. Бул адамдын таасири, Intimate Life'тын принциптери ушул китептердин ар биринде айкын көрүнүп турат. Өзүнүн жеке үлгүсү менен Дэвид Кудайдын колдоосун, сооронучун жана кубаттоосун бизге көрсөтүп турду. Ошондой эле 23 жылдан бери менин жардамчым болуп келген Дэйв Беллиске долбоорубузду даярдоодо жана уюштурууда көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сериядагы окуялар анын Youth in Crisis Resource үчүн жазылган программаларынан алынган. Анан дагы биздин китептерди басып чыгарган Джои Полго жана биздин долбоорубузга колдоо көрсөткөндүгү үчүн Word Publishing'ге терең ыраазыбыз. Джош Макдауэлл, Эд Стюарт. Стефанинин окуясы. Апасынын унаасы жолдун кайрылышынан бурулуп кеткичекти Стефани терезенин жалюзисинин артынан карап турду. Андан кийин да апасы кайтып келбей турганына көзү жеткенге чейин ал ээн көчөнү көпкө тиктеп турду. Стефани, өзүңдү карасаң боло, деди Кейт каткырып күлүп. Сен тим эле чыныгы шпиондой көрүнөсүң. 17 жашар Стефани Купер жана Кейт Холмс 4-класстан бери достошуп келишет. Алардын агалары жакын дос болгондуктан алар да бат эле достошуп кетишкен эле. Жайкы каникул аяктап, алар күткөн мектептин акыркы окуу жылы башталарына 2 жума эле калган болчу. Апам кээде үйдө бирдемесин унутуп калып кайтып келиши мүмкүн, деди Стефани терезеден көзүн албай. Анын апасы азык-түлүк дүкөнүндө кассир болуп иштечү жана бүгүн ал кечки жумушка чыкмак. Саат 4:30дан түнкү 12ге чейин. Стефани апасынын кайтып келбешин каалап жатты. Себеби анын Кейт менен болгон сүйлөшүүсүнө кимдир бирөөнүн тоскоол болушун каалаган жок. Сен биринчи киного, андан кийин пиццерияга баргың келеби, деп сурады Кейт. Ал жерде бутун жыйып алып, көңүл ачуу аттуу гезиттин барактарын окуп отурган эле. Кечки 6га чейин билеттер 2 эсе арзан болот экен, деди Кейт. Апасынын кайтып келбешине толугу менен көзү жеткенде Стефани курбусуна бурулуп, бүгүн мен эч жакка баргым келген жок, деп терең дем алды. Кейт гезиттен көзүн алып, таң калуу менен аны карады. Сен өзүң кечээ бүгүн киного барып, пицца жеп келүүнү каалаганыңды айтпадың беле? Стефани жакын келип, ооба, билем. Бирок бул кечээ болчу да, деди. А эмне болду? Сен грипп болуп калдыңбы? Жок, грипп болгон жокмун. Анда эмне болду? Деп Кейт чыдамсыздык менен курбусунун жообун күтүп жатты. Стефани тырмак өгөөсүн толкундана кармалап жатты. Биз сүйлөшүүбүз керек, деди ал акырында. Ал курбусунун көзүн караганда качып жатты. Бул 3 сөз алар үчүн эң эле олуттуу сөздөр эле. Экөө тең бул сөздөрдүн артында кандайдыр бир маанилүү нерсе бар экендигин билип турушту. 7 жылдык достошуунун ичинде бул сөздөрдү алар бир нече жолу гана колдонушкан. Стефани бул сөздөрдү алар бир жигитти жактырып калышкандыктан ортосунда атаандаштык боло баштаган кезде айткан эле. Кыздар бул жөнүндө сүйлөшүп бүткөндөн кийин дүйнөдөгү эч бир жигит алардын достугун бузууга татыбайт деген чечимге келишкен. Ал эми Кейт болсо, биз сүйлөшүүбүз керек деп Ыйса Машаякка өзүнүн жашоосун тапшырган кезде айткан болчу. Курбусунун өзгөрүүсү Стефаниге ушунчалык чоң таасир тийгизгендиктен ал да аны менен чогуу жыйынга бара баштаган. Жана 2 айдан кийин ал да Машаякка ишенип калган эле. Алар Машаяктагы бир тууган болуп калган күндөн баштап алардын достугу мурункудан да бекемделе түштү. Стефани Кейттин андан көзүн албай тиктеп турганын сезип жатты. Стефани, эмне болду? Деп олуттуу үн менен сурады Кейт. Стефани анын суроосуна жооп берүүнү каалаган жок. 3 айдан бери ал өзүн коркунучтуу эч нерсе болбогонуна ишендирүүгө аракет жасап келген. Ал өзү да бул жалганга ишенип калган болчу. Бирок 2 саат мурун ал өзүн алдап жүргөнүн түшүндү. Деги эмне болду, Стефани? Деп сүйүктүү бир тууганындай тынчсыздана анын абалын билгиси келип жатты. Ал курбусуна ийилип, колун анын тизесине койду. Сен мага айтып беришиң керек. Кандай гана болбосун,
Сен билесиң го, мен сени түшүнөм. Стефанини үмүтсүздүк менен дүрбөлөң каптай баштады. Ал башын өйдө көтөргөндө анын эрди дирилдеп, көздөрүнөн жаш куюлуп кетти. Кейт, мен кош бойлуумун. Ушул сөздөрдү айтаар замат аны кармап турган эмоциялары атып чыккандыктан ал сүйлөй албай калды. Бетин колдору менен жаап алып, буркурап ыйлап жатты. Жок, Стефани, деп Кейт ачуу кыйкырып жиберди. Ал тизелей калып, курбусун ийинен кармады. Бир мүнөттө Стефани ыйлап жатты. Аны менен чогуу Кейт да ыйлады. Алар бир аз эс ала түшкөндөн кийин Кейт, эмне болду эле? Балким сенин айызыңдын ритми эле өзгөргөндүр. Кээде кыздардыкы ушундай болушу мүмкүн го. Бул кош бойлуулуктун белгиси эмес го. Балким бул башка нерседир. Сен так айта албайсың да, деди. Стефанинин жооп берүүсүнө чейин дагы жарым мүнөттө өттү. Ал көздөрү менен мурдун Кейт берген кагаз майлык менен арчып, мен билем, бүгүн мен доктурга бардым. Менин этек кирим 2 айдан бери келбей жүргөн. Мен грипп деп ойлоп жүргөндүгүм чындыгында кош бойлуулуктун адаттагы эле белгилери экен. Менин боюма бүткөнүнө 3 ай болуп калыптыр, Кейт. Мен деп Стефани буркурап кайрадан ыйлай баштагандыктан сөзүн аягына чыгара албай калды. О, Стефани, деп Кейт да аны менен чогуу ыйлай баштады. Ал курбусун кучактап, жумшак гана, эч нерсе эмес, баары жайында, мен сени мененмин. Биз мындан чогуу өтөбүз деп ыйлап жатты. 1-2 мүнөттөн кийин ал жерде бетме бет отурушту. Кейт курбусунун колун кое бербей кармап турду. Апаңчы, деди ал көзүнүн жашын арчып. Стефани башын чайкап, ал эч нерсени билбейт. Бул жөнүндө экөөбүздөн жана доктурдан башка эч ким билбейт, деди. Алар дагы бир аз унчукпай, бирок ыйлаганын токтото албай отурушту. Стефани Кейтке аны сооротуп жатканына жана мындай учурларда берилчү ким, качан, кантип деген сыяктуу ар кандай суроолор менен тажатпагандыгы үчүн ыраазы болду. Ошенткени менен Кейт баардыгын билиши керектигин Стефани түшүнүп турду. Эсиңдеби, июнь айынын башында апам экөөбүз чоң энем каза болгондо батыш жээкке барган элек. Ооба, сен ошондо бир жума жок болгонсуң. Стефани башын ийкеп, ошол жерде Брент деген жигит бар эле. Мен кичине кезимде чоң атам менен чоң энемдикине жайкы каникул сайын барчумун. Мен аны менен ошол кезде таанышкан элем. Биз чогуу ойноп, керек болсо бири-бирибизди жактырып калганбыз. Мында өзгөчө эч нерсе деле жок болчу. Себеби биз жаш бала болчубуз. 4 жыл мурда атам, апам экөө ажырашып кетишкенде мен чоң атамдардыкына жайкысын барбай калгам. Жана Брент жөнүндө да унутуп калган элем. Июнда барганыбызда ага жолукканда көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ал ушунчалык эржетип, өзгөрүп кетиптир. Мен бош убактымдын баарын аны менен өткөрүп жүрдүм. Бизге чогуу болгон аябай жакты. Баягы бала кездеги сезимдерибиз кайтып келди. Бирок биз эми бала эмеспиз да. Биринин артынан бири ээрчип жатып, күндөрдүн биринде бул жума күнүнүн кечи эле. Биз өзүбүздү токтото албай калдык. Ошол апта түш сыяктуу болуп өтүп кетти. Мен өзүмдү ошол күндөрү болгон нерсенин баардыгы эч нерсе эмес деп ишендирип жүрдүм. Үйгө кайтып келгенден кийин мен кылган ишим үчүн өкүнө баштадым да баардыгын унутууга аракет жасадым. Сага да эч нерсени айтпаганымдын себеби бул тууралуу айтуунун кажети жок деп ойлоп, кылган ишимди мойнума алгым келген эмес. Андан соң 1 айдан кийин менин этек кирим келген жок. 2 айда да так ошондой болду. Эрте мененкисин жүрөгүм айлана баштады. Мен мунун себебин такташым керектигин түшүндүм. Бирок акыркы күнгө чейин өзүмдү эч нерсе болгон жок деп ишендирип жүрө бердим. Мен дагы деле ошентип жүрө бермек окшойм. Бирок кош бойлуулукту аныктаган тесттин жыйынтыгы мени ойготкондой болду. Алар дагы бир саамга унчукпай калышты. Андан кийин Кейт, бул жөнүндө Брентке айтайын деп жатасыңбы деп сурады. Стефани көзүн башка жакка алып, мен эмне деп ойлошту да билбей турам, Кейт деп оор дем алды. Менин жашоом 2 саат мурда толугу менен өзгөрдү. Мен эмне кылууну билбейм жана бул абалымдан аябай уялып жатам. Мен өзүмдү өтө жаман сезип турам. Мектептин акыркы жылына койгон биздин бардык пландарыбыз. Ал улам акырын сүйлөп жатты.
Акырында таптакыр эле шыбыраган үн менен эмне кылышты билбейм деди. Кейт түздөлдү да, ким сага жардам бере аларын мен билем. Биз Дженниге барып, аны менен сүйлөшүшүбүз керек деди. Дженни Шоу күйөөсү Даг менен чогуу Кейт менен Стефани барган жыйындагы жаштар кызматын уюштуруу менен алектенген ыктыярчылардан эле. Кыздар машаякка ишенип калган кезде Дженни бир нече жума бою алардын насаатчысы болуп жүргөн болчу. Мен бул жөнүндө Дженниге айта албаймын деп каршы болду Стефани. Мен муну апама айтууну ойлогондон да корком. Андан бетер бул жөнүндө жыйындагылардын билишин каалабайм. Мен жөн эле бул жерден кетип калгым келип жатат. Муну уккан Кейттин жүзүндө таң калуу жазыла түштү. Сен батыш жээкке барайын деп жаткан жоксуң да, туурабы? Стефани өзүн таптакыр талкаланып калган сезип турду. Бир нече саамдан кийин ал: "Билбейм, Кейт. Мен Брентти сүйүп калдым деп айта албайм. Бирок качандыр бир убакта сүйөрмүн. Мен апама кантип айтышты жана бала менен эмне кылышты билбей турам. Мен жөн гана бир жакка качып кетип, жашынып алгым келип жатат" деп жооп берди ал. "Стефани, мен сени жакшы көрөм. Ошондуктан мындай кылууңа жол бере албайм", деди Кейт бекем үн менен. "Биз мунун баарынан адаттагыдай эле өтө алабыз, чогуу өтөбүз. Бирок муну жалгыз өзүбүз эле кыла албайбыз. Ошондуктан Дженниге телефон чалышыбыз керек. Ал эмне кылуу керектигин айтат жана ал эч кимге эч нерсе айтпайт." Кейт туура нерсени айтып жатканын Стефани билип турганы менен ал өзүн ыңгайсыз сезип жатты. Балким анын убактысы жоктур деп Стефани алсыз гана каршылык көрсөткөнгө аракет жасады. Бирок Кейт ушуну күтүп турган эле. Ал телефон китепчени алып, "Ага чалып көрөлү. Ошондо анын убактысы барбы же жокпу билебиз" деди. Даг менен Дженни Шоулардын шаардын борборунда кичинекей басмаканасы бар эле. Кейт алардын телефонун таап чала баштады. "Кейт, мага ишен, Стефани. Сени ыңгайсыз абалга калтыра турган эч нерсени жасабайм." Анан Дженни Шоу телефонун алып калды. Стефани угуп турган кезде Кейт үчөөнүн жолугушуусун макулдашты. Дженнинин күйөөсү Даг кечки саат 6-да жыйындагы эркектердин конференциясына кетмек экен. Ошентип алар башында Стефани менен Кейт пицца алып, андан соң саат 6:30 Дженнинин үйүнө келүүнү макулдашты да, анын үйүндө түнөмөк болушту. Кейт Дженниге Стефани жөнүндө эч нерсе айткан жок. 2 сааттан кийин Стефани Кейттин артынан ээрчип, өзү каалабаса да Дженнинин үйүнө жакындады. Алардын колунда уктоочу каптар менен чоң пицца бар эле. Дженни аларды кубанычтуу тосуп алып кучактаганда Стефанинин көңүлү бир аз көтөрүлө түштү. "Силердин чакырганыңарга абдан кубанып турам", деди Дженни. "Даг дем алыш күндөрү жок болот. Ошондуктан мага жакшы компания керек болуп турган эле." Стефани доктурга барып келгенден кийин аны акырындык менен толтура баштаган үмүтсүз абалын жашырууга аракет жасап жатты. Бирок качан алар дасторконго отурушканда Дженни анын капа болгон жүзүн көрүп, "Сен жакшы элесиңби?" деп сураганда, Стефани өзүн кармай албай калды. Буркура ойлап, кагаз кутудагы пицца муздап калганча, ал өзүнүн кош бойлуулугу тууралуу айтып берди. Дженни менен Кейт ага жакын келишип, "Бардыгы жайында. Стефани, ыйлап ал. Сен бугуңду чыгарышың керек", деп өздөрү да көздөрүнө жаш толуп айтып жатышты. Буга чейин өзүн чечкиндүү сезе албай жаткан Стефани Дженнинин кучагында жумшай баштады. "Менин жашоом талкаланды", деп онтоп жатты ал. "Мен колледжге бармак тургай, мектепти да аяктай аларымды билбейм. Сенин абалың канчалык оор экендигин түшүнүп жатам. Бул абдан өкүнүчтүү", деп Дженни аны сооротууга аракет кылып жатты. "Мен аябай уялып жатам. Эми мен кантип мектептеги досторумдун көздөрүн караймын? Бул кылган ишимден кийин мен аларга өзүмдүн машаякчы экенимди айта алмак белем. Бул өкүнүчтүү, Стефани. Бирок биз, Кейт жана мен сени мененбиз", деп Дженни аны далысынан назик гана сылап жатты. "Эң жаманы, мен өтө коркунучтуу күнөө жасадым", деп Стефани үнү титиреп, "Ыйык жазууда никеге чейинки жыныстык катнашка тыюу салынганго, мен Кудайга муну эч качан жасабайм деп убада берген элем. Ал менден көңүлү калганын билип турам. Биз Кейт экөөбүз никеге чейин тазалыкты сактайбыз деп бири-бирибизге убада берген элек. Мен Кудайга да, эң жакын курбум Кейтке да жалганчы болдум. Өзүмдү ушунчалык жараксыз адам катары сезип жатам.
Бир нече мүнөттөн кийин Дженни аларды чогуу сыйынууга чакырды. Ал Стефаниге Кудайдын алдына келип, ага өзүнүн сезимдерин жана күнөөсүн ачык айтып келүүсүн, ал эми ал Кейт экөө ичинен сыйынаарын айтты. Алар кол кармашты да Стефани биринчи сыйына баштады. Кудайым, сен менин сезимдеримди, сагайт элегимди эле билесиң. Бирок мен баары бир өзүмдүн канчалык уялып жаткандыгым жөнүндө айтышым керек. Мен убакытты артка буруп, өткөн нерсени өзгөртүүнү каалайт элем. Азыр мени толтуруп жаткан сезимдерден кутулууну каалайм. Бирок бул мүмкүн эмес. Мен муну жасай албайм. Андан соң Дженни сыйынды. Кымбаттуу Теңир, мен Стефани үчүн тынчсызданып жатам. Аны кандай сезимдер толтуруп жаткандыгын мен акырына чейин түшүнө албасам да, анын кайгырып жатканын көрүү мен үчүн оор. Сен анын жүрөгүн жана кайгысын көрүп турасың. Сен ага болгон сүйүүң токтоп калбаганын, аны колдоп, анын кыйынчылыктарын жеңилдеткиң келерин түшүнүшүнө ага жардам берчи. Кейт болсо, Кудай анын курбусун сооротуп берүүсүн сурап сыйынды. Андан соң Стефани дагы бир жолу сыйынды. Теңирим, мен күнөө кылдым. Мен сенин осуятыңды бузганымды жана сени капа кылганымды мойнума алам. Менин кош бойлуулугум бул менин тил албастыгымдын жыйынтыгы экенин билем. Муну кабыл алуу мен үчүн кыйын. Бирок мен билем, сен мени сүйөсүң. Сен өзүңдүн уулуңду менин күнөөлөрүм үчүн өлүмгө жибергенсиң. Ошондуктан мени кечиришиңди жана ушул убактан баштап менин жашоомду башкарышыңды суранам. Бир нече мүнөт сыйынып, сооротуу сөздөрүн айткандан кийин Дженни, сен өтө маанилүү чечимдерди жасашың керек экендигин билесиң, Стефани, деди. Стефани башын ийкеди. Бирок бүгүн муну кылууга жакшы убакыт эмес деп ойлойм. Анткени биз эмоционалдык жактан чарчадык. Андыктан мен чогуу видео көрүп, убакыт өткөрүүгө чакырам. Ал эми эртең мененки тамактан кийин биз маегибизди улантып, ушул маселеге кайрылабыз. Буга макулсуңарбы, деди Дженни. Стефани дароо макул болду. Мен ушунчалык чарчагандыктан ойлоно да албай калдым. Эртең жакшыраак болот го, деди ал. Кейт да башын ийкеди. Андан кийин Стефани сөзүн улантып, силер ушунчалык сонунсуңар. Мен ушуну гана айткым келди. Силердин азыр мени менен чогуу болгонуңар мага өтө маанилүү. Силер жок болсоңор, мен эмне кылмак элем, билбейм, деди. Биз сени жакшы көрөбүз, Стефани. Достор ушундай күндөр үчүн керек эмеспи? Туурабы, деди Кейт. Алар дагы бир жолу кучакташышты. Анан Дженни, анда эмесе келгиле пиццага өтөлү да, аны канчалык тез жеп бүтөрүбүздү көрөлү, деди. Ой жүгүртүү убактысы. Стефани Купердин көйгөйүндөй, көйгөйлөр биздин коомубузда аз эмес. Статистика боюнча, жыл сайын АКШда 20 жашка чейинки бойдок кыздардын 1 миллионго жакын кош бойлуулугу катталып турат. Ушул кош бойлуулуктун 85% күтүлбөгөн кош бойлуулук. Бул сандагы кош бойлуулуктун жарымы төрөт менен, 3төн бири аборт менен, ал эми калганы бойдон түшүп калуу менен аяктайт. Балким сиз Стефани сыяктуу эле никеге чейин кош бойлуу болуп калганыңыздан улам ушул китепти окуп жаткандырсыз. Сизди түрдүү сезимдер толтуруп, ар кандай суроолор пайда болуп жаткан болушу керек жана сиз чечим чыгаруунун алдында тургандырсыз. Бул китеп сизге башыңызга түшкөн оор абалда сизди келечекте күтүп турган нерселерде жардам берет. Стефанинин окуясынын биринчи бөлүгүндө сиз үчүн пайдалуу боло турган бир нече жерлерин белгилеп кетсек жакшы болот. Биринчиден, күтүлбөгөн кош бойлуулуктун натыйжасында сизди түрдүү эмоциялар толтурушу мүмкүн. Сизде бир эле учурда кайгыруу, үмүтсүздүк, айласыздык, коркунуч, керек болсо ачуулануу да болушу мүмкүн. Анан сиз ушул абалдын өзүңүзгө, ичиңиздеги балага, сиз менен жыныстык катнашка барган жигитке жана ушул абалга жол берген Кудайга да ачууланышыңыз мүмкүн. Сиз өмүрүңүздө ыйлап көрбөгөндөй ыйлашыңыз да мүмкүн. Ошондуктан ичиңизди эмоционалдык боштук толтурат. Бул сезимдер нормалдуу жана кадимки эле сезимдер экенин унутпашыңыз керек. Себеби Кудай бизди ушундай кылып жаратып койгон. Сиздин эмоцияларыңыз бул сиздин ичиңиздеги терең кайгырууну сыртка чыгара турган клапан. Муну жакшы түшүнүп, эмоцияларды башкара билүү өтө маанилүү. Албетте, бул эмоцияларды сыртка чыгаруунун пайдалуу да, зыяндуу да жолдору болушу мүмкүн. Баш тартуу.
Стефани сыяктуу сиз да кош бойлуу болуп калганыңыздан баш тартышыңыз мүмкүн. Кош бойлуулукту текшерүү тести доктурга барууну же ушул темада сүйлөшүүнү улам ары жылдырып, керек болсо кош бойлуулуктун биринчи белгилери ачык көрүнө баштаган кезде да андан баш тартып жатышыңыз ыктымал. Ошондой эле бул фактылардан да баш тартып, мунун баары өзү менен өзү өтүп кетерине үмүттөнүшүңүз мүмкүн. Коркунуч. Кош бойлуулукта боло турган кеңири тараган сезимдердин бири бул коркунуч. Сиз ата-энеңиздин же жигитиңиздин бул абалыңызга карата мамилесинен коркосуз. Сиздин денеңиздеги өзгөрүүлөрдөн же төрөт маалындагы оорулардан коркосуз. Сиз досторуңуз, туугандарыңыз же жыйындагы адамдар тарабынан четке кагылуудан да коркушуңуз мүмкүн. Ошондой эле келечектеги белгисиздик да сизди коркунучка толтурушу мүмкүн. Өзүн айыптоо. Стефани сыяктуу эле сиз да кош бойлуу болуп калганыңыз үчүн өзүңүздү айыпташыңыз мүмкүн. Анткени сиз Кудайдын никеге чейинки тазалыкты сактоо керек деген осуятын сактабаганыңызды түшүнөсүз. Бул айыптоо сезими сизди ушунчалык курчап алгандыктан сиз эч нерсе жөнүндө ойлоно албай калышыңыз мүмкүн. Уялуу. Кош бойлуулук бул сиздин башка адам менен жыныстык катнашта болгонуңузду күбөлөндүрүп тургандыгы үчүн сизде өтө терең уялуу сезими пайда болот. Себеби сиз жөнүндө адамдар ушундай деп ойлошун каалабайсыз. Сиз кыздык тазалыгыңызды жоготконуңуз үчүн уялып кыйналасыз. Ошондой эле кош бойлуулуктун кийинки айларында сиздин денеңиздин өзгөрүшүнөн да уяласыз. Себеби бул сиздин шерменде болгонуңузду ар дайым эскертип турат. Өкүнүч. Стефани сыяктуу эле сиз да убакытты артка бура албаганыңыздан, сизди кош бойлуулукка алып келген шарттарды өзгөртө албашыңыздан улам өкүнүп жаткандырсыз. Муну кылуунун мүмкүн эмес экендигин билүүнүн өзү да сизди терең өкүнүчтү сезүүгө түртөт. Өзүңүздүн же жигитиңиздин жашоосун талкалап, ата-энеңиздин жыйындагы жана тааныштардын арасындагы кадыр-баркын түшүрүп салгандай сезимдер да сизди толтуруп тургандыр. Сиз жасаган иштин оор жыйынтыгынын олуттуулугунан кыйналып жаткандырсыз. Себеби мунун баардыгын эми өзгөртүү мүмкүн эмес. Сиз ичиңизди толтурган ар кандай эмоцияларды кантип башкарып жатасыз? Джинни менен Кейттин Стефаниге берген сезимдерин катпай, ичин толтурган кайгыны сыртка чыгарыш керек деген жөнөкөй кеңеши туура болгон. Алар Стефанинин жанында болушуп, анын кайгысын тең бөлүшкөн. Ушундай мамиледе Ыйсанын «Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат» деген сөздөрүн чагылдырып турат. Ый бул жан дүйнөнү толтурган кайгынын сыртка чыгуу процесси. Башкалар сиздин кайгыңызды бөлүшүп, сиз менен чогуу ыйлай алышы үчүн сиз өзүңүздүн кайгыңыз жана жарааттарыңызды аларга айтып бересиз. Так ушундай жол менен Кудай оор абалыңыздан улам сиздин жүрөгүңүздү жарааттардан айыктырууну жана сизге бата берүүнү каалайт. Ошондуктан сизде боло турган эмоциялардын баардыгын өзүңүз түшүнгөнүңүз абдан маанилүү жана пайдалуу болот. Экинчи маанилүү учур бул сооротуу. Өзүңүздүн кош бойлуу экениңизди билгенде, сиздин эң эле чоң муктаждыгыңыз бул сооронуу. Мына ушун үчүн Кейт жана Джинни Стефани менен чогуу ыйлап, анын окуясын угууга убакыт бөлүшкөн. Биздин жан дүйнөбүз ооруп жаткан кезде биздин эң эле чоң сооронучубуз бул башкалардын биздин кайгыбызды бөлүшө билүүсү. Кудай башка адамдар аркылуу бизди сооротот. Элчи Павыл жазгандай, Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорота алышыбыз үчүн ал бизди баардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Сооротуу деген эмне? Менимче сооротуу эмне эмес экендигин башында билип алганыбыз туура болот го дейм. Сооротуу бул бекем жана кайраттуу болууга чакыруу эмес. Сооротуу бул эмне үчүн адамдардын жашоосунда күтүлбөгөн көйгөйлөр боло тургандыгын түшүндүрүүгө аракет жасоо эмес. Сооротуу бул Кудай баардыгын башкарып тургандыгы жөнүндө туура сөздөрдүн жыйындысы эмес. Мунун баардыгы убактысы келгенде пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок булар биздин сооронууга болгон муктаждыктарыбызды толтура албайт. Адамдар биздин оор абалыбызды сезип, биз менен кошо кайгыруусу аркылуу бизди соорото алышат. Ыйса өзү да досу Лазар өлгөндө сооротуу кызматын көрсөтүп берген. Ыйса Лазардын карындаштары
Марта менен Мариянын үйүнө келгенде алар менен чогуу ыйлаган. Андан кийин гана ал өзүнүн ажайыбын Лазарды өлгөндөн тирилтүүсү аркылуу көрсөткөн. Эмне үчүн Ыйса кайгыдан азап тартып жаткан Марта менен Марияга ыйлаштын кереги жок, Лазар жакында тирилет деп айткан эмес. Анткени ошол учурда алар кайгысын тең бөлүшкөн адамга муктаж болуп турушкан. Ыйса алардын кайгысы менен көз жашын тең бөлүшүп, алардын муктаждыгын толтуруп берген. Андан кийин гана ал керемет жасап, алардын кайгысын кубанычка айланткан. Биз кыйналып жатканда жалгыз эмес экенибизди билсек гана соорун алабыз. Павыл элчи да бизди кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла деп үйрөткөн. Сиз кайгырып жатканда адамдар сизди кайраттуу болууга чакырып, же кайгынын себептерин түшүндүрүүгө аракет жасашы мүмкүн. Албетте, сиз үчүн кам көрүп, сизге жардам бергиси келип жатканы шексиз. Бирок алар чыныгы сооротуу эмне экендигин билбеши мүмкүн. Ошондуктан жаныңызда сиз муктаж болгон сооронушту бере алган Кейт Холмстай же Джинни Шоудай адамдар болушу өтө маанилүү. Кимдир бирөөнүн сиз менен чогуу ыйлап, кайгыңызды бөлүшкөндүгү аркылуу сиз Кудайдын кам көрүүсүн сезе аласыз. Кейт менен Джинни оор мезгилдеги чыныгы сооронуштардын эң мыкты үлгүлөрү. Анан дагы Стефани Кудайга каршы жасалган күнөөнүн көйгөйүнө туш болгон. Ушул эле көйгөйгө сиз да туш болушуңуз мүмкүн. Никеге чейинки жыныстык байланыш кечирилбес күнөө болуп эсептелинбейт. Ал канчалык олуттуу жана сиздин гана эмес, башкалардын да, мисалы жигитиңиздин жана жакындарыңыздын жашоосун талкалабасын кечирим алууга мүмкүн. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт. Бул сөздөр биздин күнөөлөрүбүздүн канчалык оор болгонуна карабастан бардыгыбызга тиешелүү. Сизди сүйгөн жана сизди сооротуп жаткан адамдар сиз күнөөңүздү ачык айтып тоба кылганда жана Кудайдын кечиримин алып жаткан учурда сиз менен бирге сыйынууга ар дайым даяр болушат. Ошондуктан сезимдериңизди толугу менен түшүнүү, башка адамдардын сооронучун алуу, күнөөңүздү мойнуңузга алып тоба кылуу жана Кудайдын кечиримине ээ болуу, мунун бардыгы күтүлбөгөн кош бойлуулукка карата сиз жасаган кадамдардын эң маанилүүсү. Бирок Джинни Стефаниге айткандай, жашоонун башка аспектилерин да карап чыгуу керек. Бул аспектилер сиздин балаңыздын төрөлүшү кимдердин жашоосуна таасирин тийгизерине байланыштуу болот. Стефанинин окуясы. Стефани өзү күтпөгөндөй жакшы уктады. Ал 1-2 жолу гана ойгонуп, бирок ошол замат кайрадан уйкуга кетип жатты. Анын жанында Кейт менен Джинни болгондугу анын жүрөгүндөгү оор жүктүн бир бөлүгүн алып салгандай болду. Эртең мененки тамактан кийин Джинни, Стефани жана Кейт колдоруна ысык чайларын алып чоң бөлмөгө киришти. Андан кийин Стефани каалабаган сүйлөшүү башталды. Стефани, сен азыр апаңа өзүңдүн кош бойлуулугуң жөнүндө айтып беришиң керек. Бул абдан маанилүү, деп Джинни сөздү баштады. Муну уккан Стефани чоочуп кетти да, мен билем, бирок ал абдан капа болот. Ал атам экөө ажырашкандан бери ансыз деле кыйналып жүрөт. Ошондуктан анын жашоосун мындан да оорлонткум келбейт деди. Кааласаң мен сени менен барайын, макулсуңбу деп сунуш кылды Джинни. Стефани жеңилдей түштү. Мен да ушундай болсо экен деп үмүттөнүп жаткан элем. Рахмат деди. Апаң бүгүн үйдө болобу? Аны менен бүгүн сүйлөшө алабызбы деп сурады Джинни. Ооба, бүгүн анын эс алуу күнү, деп тынчсыздана жооп берди Стефани. Биз ага телефон чалып көрсөк болот. Бирок мен эмне деп айтам? Бул тууралуу дагы сүйлөшөбүз, деп ишендире Джинни сен эмне кылуу керектигин жакшыраак түшүнүп калган кезде. Атаңчы, мен аны тааныбайт окшойм. Стефани башын чайкап койду. Атам бизден 4 жыл мурда кетип калган. Ал башка шаарда жашайт жана биз анча деле мамилелешпейбиз. Менин байкем да бар. Ал университетте окуйт. Джинни башын ийкеп койду. Апаң экөөңөр аларга кантип айтуу керектигин жакшыраак билесиңер деди. Андан кийин Джинни бир аз ойлонуп, азыр мен сага бир нече суроо бергим келип турат. Балким сен бул тууралуу мурда ойлонгон болушуң керек. Сен бул чечимдерди сөзсүз эле азыр кабыл алышың керек эмес. Бирок биз апаң менен сүйлөшүп баштаганга чейин сен эмне кыла тургандыгың жөнүндө жакшы түшүнүп алышың керек деди. Макул.
Дженни өтө олуттуу сүйлөй баштады. Биринчиден, сен аборт жөнүндө ойлонгон эмес белең? Эгерде ушул суроону жарым жыл мурда сурасаң, анда мен жок, эч качан деп жооп бермекмин. Мен машаякка ишене элек кезимде да абортко каршы болчумун. Бирок ал кезде мен кош бойлуу эмес элем да. Эмне үчүн кыздардын көбү аборт кылдырарын азыр түшүнүп турам. Бир карасаң, бул менин көйгөйүмдөн чыгуунун жеңил жолундай көрүнөт. Акыркы күндөрү ушул ой мага жага баштаганынан мен өзүмдү ыңгайсыз сезип уялып жатам. Стефани, сен чын эле аборт жөнүндө? Деди Кейт тынчсыздана. Жок, эч качан, деп анын сөзүн бөлдү Стефани. Мен аборт күнөө экендигин билем. Жана Кудайдын мыйзамын кайрадан бузуу менен азыркы абалымды мындан да начарланткым келбейт. Андан да менин ичимде тирүү адам бар. Мен болсо Кудайды жана адамдарды сүйүшүм керек. Ошондуктан аборт жасоо менен мен аны сүйгөндүгүмдү көрсөтө албайм. Стефани, канчалык кыйын болоруна карабастан, сенин Кудайды сүйүп, ага баш ийүүнү каалаганың менен суктанып турам, деди Дженни. Мен дагы, деп кошумчалады Кейт. Бирок сен мага бир нерсени убада кылышыңды каалайм, деди Дженни. Эми сени Брент жана анын үй бүлөсү же сенин туугандарың менен досторуң да аборт кылууга көндүрүү үчүн басмырлашы мүмкүн. Ошондуктан, эгер сенде шектенүүлөр башталса, анда мага сөзсүз күндүзү болобу, түндөсү болобу, телефон чалам деп убада беришиңди каалайм. Макулбу? Ооба, албетте. Менин жоопкерчиликти сезүүмө мүмкүнчүлүк берип жатканың үчүн ыраазымын, деп жооп берди кайраттуу үн менен Стефани. Анан Дженни кийинки суроого өттү. Сен Брентти сүйөсүңбү? Ага турмушка чыгууну каалайсыңбы? Стефани кабагын бүркөп, мен Брентти таптакыр сүйбөйм. Мен аны жакшы да билбейм. Бул жөн гана балалык кызыгуу болгон, жана өзүмчүлдүк деп да айтса болот. Үй бүлө курууга негиз боло турган ортобузда эч нерсе жок. Анан дагы ал батышта жашайт. А мен болсо бул жердемин. Экөөбүздүн ортобузда ушудан башка эч нерсе жок, деди Стефани, чоңоюп жаткан корсагын көрсөтүп. Анда сен баланы өзүң жалгыз тарбиялайын деп жатасыңбы? Деп сурады Дженни. Азырынча билбейм, деди Стефани, ойлоно шыпты карап. Мен дайыма эне болууну каалачумун. Бирок мен мектепти да аяктай элекмин. Менин жумушум жок. Ал эми апамдан мени да баламды да багып берүүсүн сурануу мен тараптан адилетсиз болмок. Ошондой эле эртели кеч жумушта жүргөн эненин колунда тарбия алуу балага жакшы экендигинен шектенип турам. Мен бул жөнүндө дагы ойлонушум керек. Дженни суроосун улантып, а эгерде Брент менен анын үй бүлөсү баланы багып тарбиялоону каалашса, буга кандай карайсың, деди. Стефани кайрадан кабагын салып, мен анын ата-энесин тааныбайм да. Эгерде мен баламды башка үй бүлөгө берсем, анда ал үй бүлөдө жакшы тарбияларына көзүм жетиши керек деп ойлойм. Демек, сен балаңды асыроого берүү жөнүндө мурда ойлогон турбайсыңбы, деп сурады Кейт. Бул варианттардын бири гана экенин билем, деп үшкүрдү Стефани. Бирок бул тууралуу мен дагы көбүрөөк ойлонушум керек. Брент да буга катышууга тийиш деп ойлойм. Башкача айтканда, Брент баланын атасы экенинен эч шектенген жоксуң, деп сурады Дженни. Стефани күлүп жиберди да, бул менин сактанганмынбы же жокпу? Бирок биринчи жолу жыныс катнашка барышым болчу. Анан менин боюма бүтүп калды. Ошондуктан ооба, Брент баланын атасы экендиги эч шексиз, деди. Стефани, Дженни жана Кейт болочокто төрөлө турган баланын тагдырына тийиштүү чечимдерди талкуулап, дагы бир сааттай отурушту. Кейт менен Дженни кандай гана жардам болбосун доктурга барууда, төрөттөн кийин мектеп менен жардам берүүдө. Эгерде Стефани баланы асыроого берүүнү чечсе, анда асырап алуу агентстволору менен сүйлөшүүдө да жардам берүүгө убада беришти. Андан соң Дженни Стефанини апасы менен сүйлөшүп жатканда, ага эмне деп айтышы керектигин ойлонуп чыгууга жардам берди. Андан кийин алар кайрадан кол кармашып, чогуу сыйынышты. Кейт менен Дженни Стефани үчүн акылмандык сурап, анын апасы, атасы жана байкеси менен сүйлөшүүсүнө, ошондой эле Брент жана анын ата-энеси менен сүйлөшүүсүнө да жардам берүүсүн сурап, Кудайга сыйынышты. Стефани Дженнинин үйүндөгү жылуу жана жагымдуу маанай болгон үчүн ошол жерде дагы көбүрөөк калууну каалап жатты. Бирок ал эмне кылышы керектигин да жакшы билип турду. Анан Кейт үйүнө шашыла баштады.
Ал байкеси менен чогуу ишемби күндөрү кеңсилердин полун жуушчу. Ал Стефани үчүн сыйынып турарын убада кылды да кетти. Ал кеткенден кийин Дженни Стефани менен чогуу унаага отуруп Стефанинин апасы менен сүйлөшүүгө жөнөштү. Ой жүгүртүү убактысы. Стефани өзүнүн кош бойлуулугу тууралуу билгенде аны толтурган коркунуч сезимдерден улам ага сооронучтан да көбүрөөк нерсе керек эле. Сиз үчүн дагы ушул учурда маанилүү болгон эки нерсе бар. Биринчиден, сиз колдоого муктажсыз. Сооротуу менен колдоо көрсөтүүнүн ортосунда кандай айырмачылык бар? Адамдар сиздин кайгыңызды эмоционалдык жактан тең бөлүшүү менен соорото алат. Ал эми алардын сизге иш жүзүндө жардам берүүсү бул колдоо көрсөткөнү. Күнүмдүк жашоо койгон тапшырмалар сиз оор жагдайларды башыңыздан өткөрүп жаткан мезгилде деле кала бермекчи. Бирок эмоционалдык жактан кыйналып жатканыңызда сиз күнүмдүк милдеттериңизге аз күч жумшап, аларга көңүл бурбай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сизге жана сиздин үй бүлөңүздүн мүчөлөрүнө күнүмдүк иштерди жасоо үчүн кимдир бирөөнүн убактылуу жардамы керек. Сиз бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө. Ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар деген осуятты аткарган адамдардын жардамына муктажсыз. Сиз бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө. Ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар деген осуятты аткарган адамдардын жардамына муктажсыз. Кейт менен Дженни Стефаниге көрсөткөн колдоосу жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Алар Стефани кабыл алышы керек болгон маанилүү чечимдерин иретке келтирүүсүнө жардам бере алышты. Жана дагы Стефаниге керек болгон учурларда унаасы менен да жардам берүүгө даяр болушту. Ошондой эле, эгерде Стефани баласын асыроого берүүнү чечсе, анда асыроо агентстволору менен да жардам берүүгө убада кылышты. Стефани Дженни менен Кейттин эмоционалдык жактан гана жардам бергенин эмес, алар ага иш жүзүндө да жардам бере алышарына көзү жетти. Бирок сиз бирөөнүн жардам берейин деген сунушун этибарыңызга албай, же андан таптакыр эле баш тартууну каалашыңыз ыктымал. Сиз баардыгын өзүңүз эле жасап кое алам деп эсептешиңиз мүмкүн, же өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз менен башка адамдардын тынчын алууну каалабайттырсыз. Бирок мындай кылбаңыз. Сиздин жашооңузда сиз башка адамдардын жардамына муктаж болгон күндөр болорун Кудай билет. Ошондуктан ыйык жазуудагы галаттыктарга жазылган катта бул тууралуу сөздөр жазылган. Башка адамдар сизге жардам берүүсүнө жол бериңиз жана алган жардамыңыз үчүн ыраазы болуңуз. Анткени сиздин башыңызга кыйынчылык түшкөн мезгилде Кудай ушундай жол менен сиз үчүн кам көрүп жатканын көрсөтүп жатат. Сиз иш жүзүндөгү жардамга муктаж болуп жатасыз дейле. Бирок эч ким сизге өз жардамын сунуштабай койсо кандай болот эле? Ошондуктан сураңыз. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү жакын, ишенимдүү досуңузга, жаштар кызматынын жетекчисине же жыйын кызматчысына айтып берип, алардан жардам сураңыз. Жардам суроонун жаман жери жок. Мисалы, эгерде Дженни Стефаниге анын апасына чогуу барууну сунуш кылбаган күндө да ал өзү андан сураса болот эле. Көпчүлүк учурда адамдар жардам берүүнү каалашат, бирок эмне кылышты билишпейт. Сиз аларга кандай жардамга муктаж экениңизди айтып берип, сизди колдоосуна көмөктөшүңүз. Анан да сиз кубатталууга да муктажсыз. Сооротуу менен колдоо көрсөтүүдөн тышкары, сиз кубаттоого да муктажсыз. Кубаттоону сиз башка бирөө сиздин маанайыңызды көтөрүүгө аракет кылып жаткандыгы аркылуу да кабыл ала аласыз. Стефанинин курбулары аны менен жолугушуп, чогуу сыйынууга даяр экендигин көргөндө, Стефанинин көңүлү көтөрүлө түштү. Мындан ары да келе жаткан жумаларда алар анын акыбалын билүү үчүн телефон чалган сайын, же кат жазып, ыйык жазуудан алынган аяттар менен бөлүшкөн сайын, же аны кучактаган сайын Стефани жалгыз эмес экендигин билип, көңүлү көтөрүлөт. Ушуга окшогон кубаттоолор иш түрүндө жардам берүү сыяктуу эффективдүү болбосо да абдан маанилүү. Жана дагы бир ирет кайталап кетмекчимин. Эгерде муктаж болуп турганыңызда сизди эч ким кубаттабай жатса, анда сураңыз. Сиз үчүн кам көрүп жаткан адамга мени кучактачы, же мен жанымда болуп турчу деп сурануу кадимки эле көрүнүш. Стефани аны сүйгөн эки курбусунан сооронучту, колдоону жана кубаттоону алып жаткан учурда да ал бир нече суроолорго өзү жооп бериши керек эле.
Ал анын гана жашоосуна эмес, бул жарык дүйнөгө келе элек наристенин жашоосуна да тиешелүү болгон чечимдерди кабыл алышы керек. Төмөнкү суроолор сизге анча жагымсыз болушу мүмкүн жана аларга жооп берүү сизге оор болушу ыктымал. Бирок бул суроолорго Дженни Шоу же Кейт Холмстай адамдардын, жаштар кызматчысынын, жакын курбуңуздун, атаңыздын же апаңыздын, же болбосо жыйын жетекчиңиздин жардамы менен жооп берүүгө аракет жасап көрүңүз. Сиздин кош бойлуу экениңиз распы? Айыз циклиңиздин бузулушун байкадыңызбы? Кош бойлуулукту текшерчү тестти колдондуңузбу? Доктурга текшерилдиңизби? Эгерде сиз ушул күнгө чейин өзүңүздүн шектенүүлөрүңүздү текшере элек болсоңуз, анда текшерилиңиз. Ушул учурда сизге башка адамдын жардамы керек болсо, анда жакын курбуңуздан же жыйын кызматчысынан жардам сураңыз. Сиздин кош бойлуулугуңуз тууралуу кимдер билишет? Дженни айткандай, өзүңүздүн абалыңыз тууралуу ата-энеңизге, жигитиңиз менен анын үй бүлөсүнө дароо айтканыңыз өтө маанилүү. Ата-энеңиз менен кантип сүйлөшүү керектиги тууралуу кеңештерди сиз ушул китептин кийинки беттеринен окуй аласыз. Ал эми сиздин кош бойлуулугуңузга анча тиешеси жок болгон башка адамдарды алсак, алардын кимисине жана канча айтуу керектигин өзүңүз чечесиз. Сиз аборт жасатуу тууралуу ойлонуп жатасызбы? Аборт жасатуу кош бойлуулук көйгөйүнүн чечүүнүн жеңил жана жөнөкөй ыкмасындай көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул чечимге келерден мурда ойлонуп көрүңүз. Сиздин ичиңизде тирүү адам бар. Кудай аны көрүп жатат жана ал сизди энеңиздин курсагында түйүлдүк кезиңизде кандай тааныса, бул ичиңиздеги баланы да таанып турат. Сиздин балаңыздын жүрөгү согуп баштагандыр. Бир аз убакыттан кийин сиз анын кыймылдарын да сезе баштайсыз. Ал төрөлгөнгө чейин курсакта жетилет. Андан соң төрөлүп, эр жеткенче өсүп чоңоет. Сиздин ичиңиздеги баланын өмүрү баштапкы стадиясында гана турганы менен ал тирүү адам. Ошондуктан аборт жасатуу менен сиз адамды өлтүргөн болосуз. Аборт бул адам баласын эң эле мыкаачылык жол менен өлтүрүү. Көпчүлүк абортторду жатындын ичиндеги түйүлдүктү вакуумдук аспап менен сордуруп чыгаруу менен жасашат. Башка ыкмасы жатынды ачып, атайын бычак менен түйүлдүктү кескилеп, жатындан кыркып алып чыгышат. Дагы бир ыкмасы бул ич көңдөйүнө атайын эритмени сайып, түйүлдүктү ууландыргандан кийин жасалма толгоо чакырып төрөтүп алышат. Аборт жасаган көп аялдар өздөрүнүн балдарына эмне кылгандыгын түшүнүшкөндөн кийин көп жылдар бою олуттуу психикалык жана эмоционалдык көйгөйлөрдөн азап тартышат. Аборт бул качандыр бир убакта сизди апа деп айта турган баланы өлтүрүү. Азыр сиз өзүңүздүн кош бойлуулугуңузга байланыштуу башка көйгөйлөрдү чечүү менен кыйналып жаткандырсыз. Бирок бул көйгөйдүн чечүүнүн сиздин катачылыгыңыздын натыйжасында пайда болгон күнөөсүз жанды өлтүрүүдөн башка жолу да бар. Сиз күйөөгө тийүүнү ойлонуп жатасызбы? Сиздин баланын атасы менен баш кошууңуздун бир гана себеби болушу керек. Бирок эч качан күйөөгө чыгууну кош бойлуулугуңузду мыйзамдаштыруу үчүн колдонбоңуз. Буга өтө маанилүү себептер менен гана барууга болот. Төмөндө берилген суроолорго сиздин жоопторуңуз ооба боло турган болсо, анда сизди колдоп, жардам берип жаткан жакын адамдарыңыз менен буларды талкуулашыңыз керектир. Сиз балаңыздын атасы менен азыр эле баш кошууну каалайсызбы? Кош бойлуу боло элек кезде деле силер баш кошууну каалаган белеңер. Сиз жана баланын атасы экөөңөр үй бүлө куруу жана ата-эне болуу жоопкерчилигин алуу үчүн акыл эстүүлүк жактан, эмоционалдык жактан жана руханий жактан жетишерлик деңгээлде жетилгенсиңерби? Эгерде силер азыр баш кошсоңор, анда бул чечимиңер сиздин жана жигитиңиздин мындан аркы окуусуна жана карьерасына кандай таасирин тийгизет? Баланы материалдык жактан камсыздай аласыздарбы? Сиздердин үй бүлөңүздөрдүн мүчөлөрү жана чоңдору ушул көйгөйдү сиздердин баш кошууңуздар менен чечүүгө макулбу? Ушул чечим сиздерге да, балага да жакшы болобу? Эгерде сиздер баш кошууну жана баланы чогуу тарбиялоону чечсеңиздер, анда сиздердин үй бүлөңүздөр менен досторуңуздар жардам берүүгө даярбы? Баланы жалгыз багып тарбиялоо жөнүндө ойлондуңуз беле? Төмөндө берилген суроолор
баланы өз алдынча тарбиялоо мүмкүнчүлүктөрүңүздү баалоого жардам берет. Эгерде баланы өзүңүз жалгыз тарбиялоону чечсеңиз, бул сиздин окууңузга жана андан аркы карьераңызга кандай таасирин тийгизет? Ошондой эле ушунун бардыгы балаңызга да кандай таасирин тийгизет? Кайсы жерде жашайсыз? Жана баланы материалдык жактан кантип камсыздайсыз? Сиз сабакта же жумушта болгон кезде баланы ким карайт? Баланы бала бакчага жиберүү эң мыкты жана ыңгайлуу түрү деп же болбосо таптакыр болбойт деп эсептейсизби? Эгерде сиз баланы атасы жок өстүрүүнү ойлоп жатсаңыз, анда атанын милдетин бир аз болсо да ала ала турган адамды билесизби? Баланы жалгыз тарбиялоо үчүн сиз акыл эстүүлүк жактан, эмоционалдык жактан жана руханий жактан жетишерлик жетилгенсизби? Баланын эмоционалдык, ден соолук жана руханий жактан адекваттуу өсүп өрчүшүн камсыздоого мүмкүнчүлүгүңүз жетеби? Эгерде сиз баланы жалгыз тарбиялоону чечсеңиз, сиздин үй бүлөңүз менен досторуңуз жардам бере алышабы? Баланы асырап алууга берүү жөнүндө ойлодуңуз беле? Эгерде сиз ушул вариантты тандасаңыз, анда сиздин балаңыз башка үй бүлөдө тарбия алат. Кээ бир учурларда бул процедура ачык болот. Себеби болочоктогу ата-эне менен жолугуп, алар менен тыгыз байланышта болууга мүмкүн. Башка учурларда сиздин балаңызды асырап ала турган үй бүлө жөнүндө жалпы маалыматка гана таянып, алардын жашаган жерин, аты жөнүн билбейсиз. Сиз ылайыктуу үй бүлөнү таба аларыңызды билгениңизден кийин, сиз ушул вариантты караштырасызбы? Төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет жасап көрүңүз. Ушул варианттын кандай артыкчылыктары бар? Мисалы, сиз окууңузду аяктап, андан ары карьераңызды уланталарыңыз артыкчылыктардын бири. Ал эми балаңызды башка адамдарга берип коюу менен сиз өтө чоң жоготууга дуушар болосуз. Бул болсо ушул варианттын кемчилиги. Артыкчылыктар менен кемчиликтердин ар тараптуу багыттарын карап чыгыңыз. Билим алуу жактан, материалдык жактан, эмоционалдык жана рухий жактан. Эгерде артыкчылыктар менен кемчиликтердин бардыгын карап чыккандан кийин, бул вариантты башка варианттар менен салыштырганда кандай көрүнөт? Сиздин туугандарыңыз менен эр жеткен досторуңуз баланы асырап алууга берүү бул бала үчүн да, сиз үчүн да эң эле жакшы чечим экенине макулбу? Бул чечимдерди сиз бир нече сааттын же бир нече күндүн аралыгында чечишиңиз керек эмес. Бул тууралуу сыйынуу менен ойлонуп көрүңүз. Үй бүлөңүз жана жакын досторуңуз менен кеңешиңиз. Сиз кабыл алган чечим Кудайды даңкташына жана балага эң эле мыкты боло турган чечим болоруна көзүңүз жетсин. Бул процесс адатта өзүңүздүн кош бойлуулугуңузду ата-энеңизге айтып берүүдөн башталат. Азыр Стефани да ушул кадамды жасаганы турат. Стефанинин окуясы. Болгон окуянын баарын апасына айтып бериши керектигин ойлогондо, Стефани абдан коркуп жатты. Дженни ата-энеси бул кабарды уккан кезде, алар да Стефани сыяктуу эле түрдүү сезимдерге, уялуу, коркунуч, айыптоого толушу мүмкүн экендигин Стефаниге айтып, аны алдын ала даярдап койду. Ошондой эле алар Стефани аларды сатып кеткендей сезгендиктен ага ачууланышы да мүмкүн эле. Так эле сен сыяктуу, сенин ата-энең да сенин кош бойлуулугуңду укканда, муну кабыл алуу кыйын болот деп түшүндүрүп жатты ал. Алар унаада кетип бара жатканда, муну кабыл алып, анын артынан боло турган нерселерге даяр болуу үчүн аларга убакыт керек. Кантсе да Стефани апасын бул кабар менен кыйнагысы келген жок. Алар үйгө жеткенде Стефанинин апасы Клэр бир иштер менен үйдөн кетейин деп жаткан экен. Апа, Дженни экөөбүз сени менен сүйлөшөйүн дедик эле. 5 мүнөткө отура турасыңбы, деди Стефани. Кызынын олуттуу маанайы жана Дженнинин келиши Клэрдин бир аз тынчын ала түштү да, ал макул болду. Терең дем алып алган соң Стефани, кечээ мен кош бойлуу экенимди билдим, деди. Сен кош бойлуу? Кантип? Эмнеге? Кандайча? Клэрдин жүзүндө ишенбестик жазылып турду. Стефани июнь айындагы Брент менен кантип жолукканы жөнүндө жана кош бойлуулугун текшерген тест жөнүндө кыскача айтып берди. Эси оогон энеси аны унчукпастан угуп отурду. Апа, сен ушундай кабар менен капа кылганым үчүн кечирчи, деп сөзүн улантып, көздөрүнөн жаш куюлуп жатты. Мен мындай болушун каалаган эмесмин. Дженнинин жардамы менен мен Кудайдын алдында тоба кылып, андан кечирим сурадым.
Бирок мунун баары сага көп ыңгайсыздыкты жаратып, сенин түйшүгүңдү көбөйтөт. Ошондуктан мен сенден кечирим сурайм. Клэр ыйлап жиберди да: албетте, мен сени кечирем, Стефани. Мен азыр капа болуп жана кыйналып турам. Бирок мен сени кечирем, деди. Энеси кызы менен кучакташып алышып, чогуу ыйлай башташты. Алар көздөрүндөгү жашты арчыгандан кийин Дженни: Клэр, биз Стефани экөөбүз анын кош бойлуулугу силерге да, ага да кандай таасирин тийгизери жөнүндө сүйлөштүк. Ал керектүү чечимдерди чыгарышына убакыт жана сенин колдооң керек болот. Бирок ал өзүнүн азыркы ойлору менен бөлүшсө жакшы болмок, туурабы, деди да Стефаниге башын ийкеди. Биринчиден, мен аборт жасатпай турганымды билишиңди каалайм, деди ал бекем үн менен. Бул туура эмес, ошондуктан мен муну кылбайм. Сен муну айтып жатканың үчүн кубанып турам, кызым, деди Клэр. Кудайга да сенин бул чечимиң жагарын билем. Бирок бул чечимиң сага бала үчүн өтө чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Стефани сөзүн улантып: жана дагы мен Брент менен баш кошууну каалабайм азырынча. Биз үй бүлө куруу үчүн жетиле элекпиз жана биз бири-бирибизди сүйбөйбүз. Менин оюмча Брент да буга макул болот. Брент жана анын үй бүлөсү менен сүйлөшүүгө убакыт келгенде сен мага алар менен сүйлөшүүмө жардам бересиң деп үмүттөнөм, деди. Албетте, деп ишендирди Клэр. А бала жөнүндө кандай пландарың бар? Стефанинин жообу анын апасына да, атасына да жана үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнө да терең таасир калтырарын билип турду. Себеби бул бала анын эле баласы болбостон ата-энесинин биринчи небереси да. Мен азыр билбейм, деп жооп берди ал. Сен бул тууралуу сыйынып турасың. Баланы өзүмө калтыруу керекпи? Же аны асыроого беришим керекпи? Бул тууралуу экөөбүз чогуу сүйлөшөбүз деп үмүттөнөм. Бул менин жашоомдогу эң кыйын чечим экендигин билем. Мен дагы ойлонуп, туура чечим кабыл алгым келет. Клэр буга макул болуп башын ийкеди. Рахмат, мени менен кеңешип, менин оюмду сурап жатканың үчүн. Мен үчүн бул абдан маанилүү, деди ал. Андан соң алар үчөө отуруп алышып, бул кош бойлуулуктун артында эмнелер күтүп тургандыгы тууралуу талкуулашты. Стефани күзгү семестрдин окуусун баштоону кааларын айтты. Анан Дженни Клэр менен Стефаниге дүйшөмбү күнү мектептин башчылары менен сүйлөшүп келүүнү кеңеш кылды. Андан кийин алар бул кабарды атасы менен байкесине Стефани кантип угузушу керектигин талкуулашты да, акыры кечке маал аларга жөн гана телефон чалып, айтуу жетиштүү болорун чечишти. Анан Стефани Брентке да телефон чаларын айтып, апасынан жанында болуусун суранды. Андан кийин баланы жалгыз тарбиялоо менен башка үй бүлөгө асыроого берүүнүн артыкчылыктары менен кемчиликтери жөнүндө да бир аз сүйлөшүп отурушту. Акырындык менен алар Стефанинин окуусу менен карьерасы алардын чечимине кандай таасир тийгизе аларын сүйлөшүүгө өтүштү. Ошентип, сүйлөшүп бүтүшкөндөн кийин Дженни кетер алдында алар үчүн Кудайдын акылмандыгы менен жетегин сурап сыйынды. Анан Стефани апасы экөө сүйлөшкөнүн улантышты. Бул күндө болгон нерселердин бардыгын ойлогондо Стефанинин уйкусу качты. Атасы менен андан соң байкеси Джо менен сүйлөшүү өтө оор болду. Мурункудан да көбүрөөк көз жаш төгүлдү. Атасы кабарды укканда абдан каарданып, нааразы болду. Ал эми байкеси бардыгына жогорудан карап, кош көңүл мамиле жасады. Стефани болсо, ал үчүн маанилүү болгон бул адамдар менен мамилесин иретке келтирип беришин сурап, Кудайга сыйынып жатты. Стефани Брентке айтканда, ал акырына чейин ишене алган жок. Анан Стефани аны доктурга чалып, аны менен сүйлөшүүнү сунуш кылгандан кийин гана ишенди. Ал ушунчалык эси ооп калгандыктан эмне деп айтуу керектигин да билбей туруп калды. Стефани анын ата-энеси менен сүйлөшүп, бир нече күндөн кийин кайрадан ага телефон чалуусун суранды. Уйкуга кетер алдында Стефани колун курсагына кайрадан койду. Ал баласынын кебетесин элестетип алып, азыр ал кандай көрүнөрүн жана төрөлгөндөн кийин кандай болорун элестетүүгө аракет кылып жатты. Ким болду экен? Кызбы же уулбу? Ал ага окшош болобу? Же Брентке окшош болобу? Ал башка үй бүлөдө бактылуу болобу? Же кандай гана абал болбосун, баланы тарбиялоо жоопкерчилигин өзүнө алышы керекпи? Суроолор биринин артынан бири чыгып жатты. Бирок аларга жооп табуу кыйын эле. Кантсе да, анын акыркы ою бүгүнкү күн үмүт менен аяктады. Ал буга жеңилдей түштү. Анткени өзүнүн кыйын абалында ал жалгыз эмес эле. Насаатчысы Дженни Шоу
Жакын курбусу Кейт жана анын жакшы көргөн апасынын жардамы менен Стефани туура багытта кетип бара жатканын билди. Ой жүгүртүү убактысы. Сиз өзүңүздүн кош бойлуулугуңуз тууралуу ата-энеңизге мүмкүн болушунча эртерээк айтууңуз зарыл. Жана бул абал аларга да, сизге да кандай таасир тийгизери жөнүндө талкууну эрте баштаганыңыз өтө маанилүү. Төмөндө ушул сүйлөшүүгө даярданып алышыңыз үчүн бир нече кадамдар берилген. Сиз менен кимдир бирөө чогуу барышын каалайсызбы? Чечип алыңыз. Стефаниге анын насаатчысы Джинни Шоунун катышуусу менен кубаттоосу абдан жардам берди. Балким сиз да ата-энеңиз менен сүйлөшүүңүзгө кимдир бирөө катышса өзүңүздү жакшыраак сезерсиз. Эгерде сиз өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү Джинниге окшогон кимдир бирөө менен бөлүшсөңүз, балким жыйыныңыздагы жаштар насаатчысы менен, жакын курбуңуз менен, же жыйын насаатчысы менен ал сиз менен чогуу барып, ата-энеңиз менен сүйлөшүүңүзгө жардам бере алар. Сүйлөшүүнүн убактысын колдон келишинче эртерээк дайындаңыз. Ата-энеңиз жана насаатчыңыз менен сүйлөшүүнү көпкө создуктурбаганга аракет кылыңыз. Алар сиздин кош бойлуулугуңуз жөнүндө башка адамдар аркылуу билип калуусуна жол бербеңиз. Сиздерге эч нерсе тоскоол болбой, сөзүңүздөрдү бөлбөй турган тынч жерди жана жакшы убакытты белгилеңиз. Сиз ата-энеңизге "Мен силер менен сүйлөшкүм келет. Бул абдан маанилүү. Биз качан жана кайсы жерде отуруп сүйлөшө алабыз?" деп баштасаңыз болот. Чынчыл болуңуз. Бардыгын ачык айтыңыз. Сөздү тоготер жеринен баштаңыз. Сиз өзүңүз же сиз менен чогуу келген Джинни Шоу сөздү сиздин кош бойлуу экениңизди ата-энеңизге түз эле айтуусу керек. Маанисиз сөздөр менен шылтоолорду сүйлөбөстөн, тегеренип жүрө бербестен сөздүн тоготер жерин айтыңыз. Болбосо сиздин сөздөрүңүз угуп турган адам үчүн өтө оор болуп кетет. Өзүңүздүн өкүнүп жатканыңызды жана кечирим сурап жатканыңызды айтыңыз. Сиз ата-энеңиздин кызысыз. Ошондуктан алар да сиз сыяктуу эле келерки айлар ичинде түрдүү сезимдер менен эмоцияларга туш болушат. Сиздин кетирген катаңыздын кесепетинен алардын жашоосунда кыйынчылыктар пайда боло тургандыгы үчүн өкүнүп турасызбы? Анда Стефани Купер кылгандай, сиз да ушул өкүнүчтөрүңүздү аларга айтыңыз. Мүмкүн болгон варианттарды алар менен талкуулаңыз. Аборт, баш кошуу, баланы жалгыз тарбиялоо же аны башка үй бүлөгө асыроого берүү тууралуу кандай ойдо экениңизди ачык айтыңыз. Сиз баланы тарбиялоо же аны башка үй бүлөгө берүү жөнүндө чечим чыгарып жаткан кезде алардын кеңешин жана сыйынуусун сураңыз. Сиздин ата-энеңиз бул кабарды үй бүлөңүздүн башка мүчөлөрүнө, ошондой эле жигитиңиздин үй бүлөсүнө угузууда сизге жардам бере алышат. Ата-энеңизден келерки айлар ичинде сизге жардам берип, колдоп туруусун сылык сыпаалык менен сураныңыз. Сүйлөшүүнү сыйынуу менен аяктаңыз. Эгерде сиздин ата-энеңиз машаякчы болсо, алардан сиз менен чогуу сыйынуусун сураныңыз. Сиздин кош бойлуулугуңуз менен баланын төрөлүшүнө байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү убактысы келгенде Кудайдын акылмандыгы сизди жетелешин сурап сыйыныңыз. Ата-энеңиздин сезимдерин сыйлап, алардын кеңешин угууга даяр экениңизди көрсөтсөңүз, алар келерки айларда сиздин ишенимдүү тирегиңиз боло алышары шексиз. Сиздин эң жакын адамдарыңыз сиз тарапта экенин билүү сиздин эмоционалдык жүгүңүздүн бир кыйласын жеңилдетип кое алат. Стефани да ушуну жакшы түшүнүп калды. Стефанинин окуясы. Стефани Дженниге акыркы кабарды айтуу үчүн экөө унаага отурганга чейин күтө турду. Клэр бүгүн жумушуна барыш керек болгондуктан Дженнинин Стефанини доктурга текшерүүгө алып барып келүүсүнө макул болду. Колун чоңоюп бараткан курсагына коюп Стефани бул кыз экен. Бул жолкусунда сүрөтү даана көрүндү. Алар бардыгы жакшы экендигин айтышты. Баланын дени сак жана өөрчүшү жакшы дешти, деп жарыялады. Кыз, бул эң сонунда деп кубанган Дженни, өзүң жакшы элесиңби? Менби? Ооба, бардыгы жайында. Доктур менен бир аз салмак кошконумду айтты. Бирок бул эч нерсе эмес. Жок, бул кыз экенин билгенде сен өзүңдү кандай сезгениң жөнүндө сурап жатам. Бул кабар сенин чечим чыгарууңа кандайдыр бир таасирин тийгизеби деп сурады Дженни. Стефани бир саамга ойлоно калды. Анан, мен кыз экенин сезип жүргөм. Бирок мен буга кубанып жатам. Албетте, мен кызымды өзүм тарбияласам жакшы болмок.
Бирок апам экөөбүз бул жөнүндө көп сүйлөштүк, сыйындык жана көз жашыбызды төктүк. Эгерде ал аны сүйгөн жана ал үчүн кам көргөн атасы да, энеси да бар болгон толук үй бүлөдө чоңойсо, ал үчүн жакшы болорун мен билем. Ошондуктан биз аны жакшы үй бүлөгө берүүнү чечтик, деди. А Брент менен анын ата-энеси бул чечимиңерге макул болуштубу деп сурады Дженни. Ооба, эгерде мен баш кошууну каалаган адам кызымдын атасы болгондо бардыгы башкача болмок. Бирок биз Брент экөөбүз баш кошууну каалабайбыз жана экөөбүз муну жакшы түшүнүп турабыз. Анан дагы эгерде мен кызымды өзүм жалгыз тарбиялоого даяр болсом, бардыгы башкача болмок. Бирок мен буга даяр эмесмин. Ошондуктан биздин үй бүлөлөрүбүз баланы татыктуу камсыздай алган башка үй бүлө тарбиялап өстүрүшүнө макул болушту. Бир мүнөттөй Дженни унчукпай отурду. Анан ал: Стефани, сен үчүн өзүңдүн кызыкчылыгыңа караганда баланын кызыкчылыгы маанилүүрөөк экендигин түшүнүп жатканыңды көрүп, сага суктанып жатам, деди. Бул сөздөрдү укканда Стефанинин ичи жылый түштү. Рахмат, бирок сага, апама жана Кейтке окшогон адамдарсыз мен эч нерсе кыла албайт болчумун. Силердин колдооңор жана кубаттооңор менин чечим кабыл алышыма абдан жардам берди. Дженни ыраазы болуу менен башын ийкеп койду. Андан соң ал: мектепте окууларың кандай деп сурады. Бардыгы жакшы. Мен төрөгөнгө чейин сабакка барып турам. Андан кийин үйдө өз алдымча окуйм. Башка окуучулар менен чогуу мектепти аякташым үчүн төрөгөндөн 2 жумадан кийин мен мектепке кайтып барышым керек. Мен сен үчүн кубанып турам, Стефани. Бардыгы жакшы эле болуп жаткандай көрүнөт, деди Дженни. Ооба, деп макул болду Стефани. Ушул өткөн бир нече ай бою мага римдиктерге жазылган каттын 8-бөлүмүнүн 28-аяты өзгөчө пайдалуу болду. Анткени Кудай ушул кыйын абалды жана анын таасирин мен үчүн жакшылыкка айландырып бергенин көрдүм. Дженни жылмайып: бул эң сонун кабар, Стефани, деди. Ой жүгүртүү убактысы. Сиздин кош бойлуу болуп калганыңыз үчүн жана анын кесепеттеринен сиз көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгонуңузга карабастан, сиз үчүн жакшы жаңылык бар. Кудайдын сизге карата сүйүүсү эч өзгөргөн жок. Кудай Ысрайылга: мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм деп айткан сөздөрү адилеттүү жана сизге да тиешелүү. Жана забурларды ырдаган адамдын Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүктүү деп айткан сөздөрү бүгүнкү күндө да чындык. Кудай сизди кош бойлуу болгонго чейин кандай сүйсө, азыр да так ошондой эле сүйөт. Кудай бул абалыңызды сиз үчүн жакшылыкка айландырып берет. Римдиктерге жазылган каттагы сөздөр Стефаниге үмүт жана күч бере алган сыяктуу эле сизге да күч менен үмүт бере алат. Анын үстүнө Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга бардык нерсе жакшылыкка болорун билебиз. Сиздин көйгөйүңүздүн себеби Кудай эмес, бирок ал сизди сүйөт жана анын колунан баары келет. Ошондуктан ал сиздин көйгөйүңүздү сизге, сиздин балаңызга жана сиздин үй бүлөңүзгө жакшылык алып келе тургандай кылып кое алат. Сиздин жарааттарыңызды айыктыруу маалы. Азыркы учурда сизди толтуруп жаткан кайгы менен көңүл калуу көпкө узабайт. Ушул убак сизге канчалык оордой сезилип жатса да, күн өткөн сайын бул көйгөйдү чечүү улам жеңил боло баштайт. Забурда кечинде ый, эртең менен болсо кубаныч деген убада жазылган. Бир күнү балким жакында эместир, бирок эртеби же кечпи сиздин кайгыңыз кетет. Сиз айыгуу процессин азыр эле Кудайга сыйынып, андан сооронучтурап кайрылуу менен баштасаңыз болот. Балким төмөндө берилген үзүндүлөр сиздин оюңузду жана сезимдериңизди Кудайга ачып берүүңүзгө жардам бере алар. Теңирим, сенин сөзүңдө айтылгандай, сен жүрөгү жаралангандарды айыктырасың жана алардын кайгысын көтөрөсүң. Азыр мен да ушуга муктаж болуп турам. Мен сезип турам. Ыйык жазууда сен бизди ар кандай оор кайгыбызда соорото турганыңда жазылган. Ошондуктан сенин сооротууңду суранам. Теңирим, сенин сөзүңдө биз бардык түйшүктөрүбүздү сага тапшырышыбыз керектиги жазылган. Анткени сен биз үчүн кам көрөсүң. Мен ошенте аламынбы, билбейм. Бирок мен аракет жасап көргүм келет. Менин көйгөйлөрүм менен тынчсызданууларым өтө көп. Ушулардын бардыгын сен көтөрүшүң үчүн сага тапшырууга жардам берчи. Сага таянууга жардам берчи. Анткени мага караганда сен бул көйгөйлөрдү туура чечип бере аласың.
Мени сүйүп, мен үчүн өлгөн Ыйса Машаяктын ысымынан суранам. Мага жардам берчи. Аминь. Авторлор жөнүндө: Джош Макдауэлл, атактуу насаатчы, жазуучу жана ар кандай өлкөлөрдө туруктуулук менен чогулуш өткөрүп жаткан эл аралык кызматтын өкүлү. Ошондой эле ал 50дөн ашуун китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Джош жубайы Дотти жана 4 баласы менен Техас штатындагы Даллас шаарында жашашат. Эд Стюарт көптөгөн машаякчыларга арналган китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Өзүнүн жазуучулук бай тажрыйбасын колдонуп, Эд Стюарт жаштарга арналган адабий чыгармаларын Джош Макдауэлл менен биргеликте баштаган. Кийинчерээк Эд Стюарт чоңдорго арналган эң кызыктуу 4 романдын автору боло алган. Эд жубайы Кэрол экөө Орегон штатында Хилсбоrodо жашашат. Алардын бойго жеткен 2 баласы жана 4 небереси бар. Мен эми эмне кылышым керек? 17 жаштагы Стефани Купер өзүнүн кош бойлуу болуп калганын жакын курбусуна азыр эле айтып берди. Бул жөнүндө ата-энесине жана баланын атасына кантип айтып бере алат? Мындан ары эмне кылышы керек? Күтүлбөгөн жерден келечекти көрүү татаал жана бардыгы башаламан болуп калды. Сиз Стефани сыяктуу кимдир бирөөнү билесизби? Ага эмне деш керектигин жана кантип жардам бериш керектигин билесизби? Балким ушул учурда ал дос ар дайым сүйөт. Башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деген чыныгы доско муктаж болуп тургандыр. Чындыкка жакын жана кызыктуу окуянын жардамы менен Джош Макдауэлл Эд Стюарт менен биргеликте каалабаган кош бойлуулукка туш болгон кыздарга жардам берүү үчүн эмне кылаларыңыз жөнүндө маселеге ыйык жазууга негизделген ыкманы сунуштап жатат. Дагы бир маанилүү нерсе, суроолоруна жооп таба албай жаткан адамга кантип жардам берсе болор жөнүндө да биле аласыз. Башында бул китепти өзүңүз окуп чыгыңыз, андан соң курбуңузга сунуштаңыз. Эгерде сиз өзүңүз ушундай абалга туш болгон болсоңуз, анда сизди келечекте эмне күтүп турганын билесиз. Ошондой эле сиз муктаж болгон сооронучту, колдоону жана кубаттоону Кудайдан жана ушул китепти сизге берген жакын курбуңуздан кантип алууну түшүнө аласыз.